колдоп бир турса кең мекен. Кыз сайкал болуу эмнекен? Мен номер 54 Эшме орто мектебинин окуучусу Булалиген кызы Турсунай. Кыз сайкал кыздар кеңешинин мүчөсүмүн. Кыздар кеңешинин ишмердүүлүгү боюнча айтып өтөйүн. Биз кыздар кеңеши 5, 6, 7 класстар арасында мен өстүргөн гүлдөр аттуу сүрөт конкурсун уюштурдук. Жеңүүчүлөргө белектер берилди. Эже сиңди программасынын негизинде 11 класстын окуучусу Мээрим 4, 5 класстын кыздарына комуз черткенди үйрөтүүдө. Эже сиңди программасы бизге аябай жакты. 11 октябрь кыздар күнүнө карата түшүндүрүү иштерин колго алдык. Кыз адеби кымбат. 3 октябрь кыздарды коргоо күнүнө карата биз дагы ата-энелер катары келип маалыматты уктук. Бир эле мектепте эмес, ата-энелер дагы үйдө кыздарга туура маалымат берип, туура багытка башташыбыз керек. Учурдагы көйгөйлүү маселелердин бири бала тарбиясынан материалдык баалуулуктарды жогору коюп, миграцияда жүргөн энелер. Бүгүн Айсезимдин туулган күнү. Эжекелер менен биргеликте апасы менен байланыштык. Эне Мээримине зар экенибизди, эне тарбиясы маанилүү экендигин түшүндүрүүгө аракет кылдык. Миграциядагылардын балдары менен тегиз иштешип атабыз. Мен тынымсыз байланышып тургун. Акылбы? Рахмат, Алла ыраазы болсун. Кыз сайкал кыздар кеңеши өз ишмердүүлүгүн учурдагы кырдаалга байланыштуу айылыбызга келген досторубуздун маанайын көтөрүү максатында мамлекеттик тил майрамынын урматына белек белчектерди алып экскурсия сабагын уюштурдук. Тез эле достошуп алдык. Карегимде мекенчеги капаланба Баткенели деген ураандын астында досторубуздун патриоттук сезимин ойготуу максатында жөө жүрүш уюштурдук. Биз активдүү катыштык. Келечек биздин колубузда. Düşmanın dursun seskeni. Çeten dağı bekeren olup, joğerin kısa 5, 6 класстагы сиңдилерибиз PISA 2025 даярдык боюнча сынамык тест тапшырууда. Кыздар кеңеши мугалимдер менен биргеликте шарт түзүп бердик. Балдардын жан дүйнөсүндө тынчтык болсо, коомдо чыныгы тынчтык орнойт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.